Евразия экономикалык биримдиги 2015-жылы түзүлгөн. Аты айтып тургандай, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү максатында аны Орусия, Беларусь, Армения менен Казакстан негиздеген. Кийин ага Кыргызстан кошулду. Евразия биримдигине мүчө өлкөлөрдүн аймагында товар жана акча жүгүртүү мүмкүнчүлүгү жарыяланган. Кыскача айтканда, бажыдагы тоскоолдуктар жоюлуп, мигранттарга көптөгөн жолдор ачылган. Алар эми өлкөлөргө ID паспорт менен эле кирип, улуттук айдоочулук күбөлүктөр тааныла баштаган. Бирок Евразия биримдигинин ичинде көптөгөн карама каршылыктар бар. Кыргызстан, Казакстан, Орусиянын чек арасында көп километрлик жүк ташыган унаалардын мал-малы менен болуп жаткан тыгыны. Акыркы айларда бул чек арада такай болуп турган көрүнүш. Негизи ЭС курулуп атканда 4 принцип негизинде курулган. Бул товарлардын эркин айлануусу, капиталдын, эмгек күчүнүн жана кызматтардын депчи. Бирок биз жакынкы эле мына даталарда билебиз, биздин керек болсо эгер